Саламатсыздарбы, көкбөрү сүйүүчүлөрү, мына денени дүргүткөн ошол көкбөрүнүн гимни менен биз бүгүн финалдык беттешти баштоо алдында турабыз. Биринчи лиганын финалдык оюну Бишкектин Келечек жана ошол эле Алкан Ата командасынын ортосундагы беттеш. Бүгүн мына Нооруз майрамы жалпы кыргыз элин каналынын көрөрмандар албетте bir iki üç dört beş bir komandanın çiftleri, oyuncuları oyuncularımızı Alkan Ata Talas komandası, Alkan Ata Talas komandası sarı giyimçenler. Bizim sol жағындағы açık düştü, bölüs düştü. Bir oynattılar. Oyunun başlasını sekundalar. Alkan Ata Talas komandası. Bu giyimçenler bu Gelecek komandasına uğurlu çıkartıcı bıraktı. Birinci ligadagi oynayotgan jigitler Jogorku liga, Wishli liga jana birinchi liga ekiga bölündü. 1-2-3 Uğlatav. 31 komanda Нарматуу мекендештер, көкбөрү сүйүүчүлөрү, ошентип Нооруз майрамына карата өтө турган биринчи лиганын алкагындагы финалдык беттеш башталды. МНТ Спорт каналынын бардык көрөрмандарын жалпы кыргыз элин Нооруз майрамы менен куттуктайбыз. Ошентип мына бүгүн чыныгы көкбөрү майрамына сиздер менен чогулуу болобуз. Келечек жана ошондой эле алардын атаандаштары Алкан Ата командасы өтө оор баскычтан өтүп келип, алар финалдык оюнга туш келишти. Жана сары кийимчендер булар Алкан Ата, ал эми көк кийим менен ошол Келечек командасы беттешти өткөрүп атат. Биз түз эле oyuncular менен тааныштырып баштайлы. Көк кийимчендер Келечек командасы Айбек Караев биринчи катар сан менен, ал Бытер деген аргымакты минип жүрөт. Ошондой эле Дилмухаммед Икрам уулу ал Донини минип жүргөн экинчи катар санында. Ошондой эле Медеш Абдыкайым уулу Абсенти минип жүрөт. 3-чү номер, 4-чү Абсамат Кубатбеков Троя минген аты. Ошондой эле Акжол Көлөч уулу бул Деңиз минген арма 5-чү номер, 6-чы Жакшылык Ильяс уулу Гладиатор менен Жомарт Бегалиев минген аты Зидан 7-чи катар санда. Ошондой эле Манас Эралидин уулу ал 8-чи минген аргымагы Байрак, Кара Сурду минип жүргөн Искат Үсөнбаев 9-чу номерде. Ал эми 10-чу катар сан менен Аскат Алишеров, ал Парламент деген аргымак менен. Ошондой эле Пегасты Медет Апак уулу минип жүрөт 11-чи жана ошондой эле бул жерде 12-чи номерде демек Тынчтык Жолдош уулу минген аты Сахара. Жана биз эми Аман Дербишев бул Келечек командасынын башкы машкырчысы экен, эсиңиздерге салып өтөлү. Андан сырткары Алкан Ата командасына келе турган болсок, Алкан Атанын биринчи номердеги оюнчусу Сүйүнбек Орозбаев, ал Адмиралды минип жүрөт. Ошондой эле Кенжекул Бейшиев ал Арча менен 2-чи номерде, 3-чү Тойчок Жыргалбек уулу Акробат, ал эми Азамат Шабданбеков Шамдагер менен 4-чүдө, Мурат Бейшебаев 5-чи номер, минген аргымагы Жорго Байкашка менен Кайрат Султанов 6-чы, Талайбек Сөлпиев Орокбаш менен 7-чи, Бакелди Чолпонбаев Зайчик менен 8-чи, Марс Бакберди уулу Гладиатор менен 9-чу, Кененбай Өмүралиев 10-чу номерде минген аргымагы Евро. Ошондой эле Акыл Сагынбеков Ханды минип жүрөт 11-чи, жана Чагай Молдыжан уулу Бойка менен 12-чи. Албетте бул Манас Ниязов минген Бойка эмес, бул башка Бойка. Негизинен окшош, аргымактардын ысымдары окшош болгончулар өтө көп кездешет. Азыр болсо жекеме-жеке бул жерде орун алып атат. Жана бул алгачкы биринчи тайм. Бүгүн болсо ошол Нооруз майрамына карата финалдык беттештерде азыр биринчи лига, мындан кийин
ынтымак менен достук командасынын ортосундагы жогорку лиганын финалы дагы орун алат. Азыр болсо жекеме жекеде эки командадан бирден оюнчу бул жакка чыкты, бирок чындыгында биз караган жактан азырынча кимдер ортодо экени так билинбей жаткан болсо Айбек Караев экен демек. Айбек Караев бул Келечек командасынан азырынча активдүүлүк бул жерде көрүнбөйт. Албетте финалдык оюн, финалда болуп көрбөгөндөй ушундай жогорку чыңалуу бул жакта орун алат деп айтсак болот. Ал канатта командасы финалга карай сапар деп айтабызбы, финалга кантип жетип келгенин айта турган болсок, алар алгачкы 8-1 финалда Кара Ойду 4-2 менен, ал канатта Долон командасын 2-1 менен уткан болчу, бир гана салым айырма менен жеңген. Андан кийин алар Кара Ой, Эсеккөлдүн Кара Ой командасына каршы ойноду. Алардын ишенди 5-0 эсебинде утуп кетти. Андан соң жарым финалда Казарма менен беттешип, Казарманды 8-2 менен жеңип алган. Азыр болсо Айбек улакты оң такымга басты. Айбектин минген аты БТР жана Тайгазанды көздөй жөнөдү. Азыр негизинен ал канаттанын коргонуусу бир топ сапаттуу болчу. Бирок азыр финалдык оюнда кандай болот болду экен? Алгачкы аракеттер аттан кулап түштү. Ден соолугу жайында экен, эң башкысы ошол ден соолугуна зыян келбесе болду. Ал канат чабуулда мына көрөрмандардын коштоосу менен өзгөчө бир жакшы ылдамдык менен келе жатты эле. Эгерде жаңылбасам, бул Азамат Шабданбеков, Шамдагер деген аргымак менен мына эми Тайгазанга дээрлик жакындап келди. Өнөктөштөр ага коридор түзүп бериши керек. Жана алгачкы аракет иш жүзүнө ашкан жок. Мурат Бейшенбаев. Улак болсо ошентип Тайгазандын сыртында калды. Көрөрмандардын колдосун угуп көрүңүздөрчү. Керек учурда ошентип аттан түшүп калды дагы ийгилик жарата алган жок. Келечек командасы чындыгында ал канатка караганда оорураак беттештерди өткөрдү деп айтсак болот. Алар финалга келе жаткан учурда алар 2 ирет ушул буллиттин жыйынтыгында буллиттен ийгиликтүү болуп алар кийинки баскычка өтүп кеткен. Ал учурда Келечектин оюнчусу бул 6 номердеги Жакшылык Ильяс уулу болчу. Аут. Жок, улак аянттын ичинде экен азырынча. Андыктан мына 8 чабандестин баары улакты эңкеткенге аракет кылса болот. Ал канатта демек ал канаттын оюнчусу азыр улак менен ортолук бөлкө барып туруп, кайрадан эле мына Тайгазанга кайрылып келиш керек болот. Себеби алар салым сала турган Тайгазан мына ушул ылдыйкы ишенимдүү келе жатат. Тоскоолдук кылган бирөө бар, мына артынан бирөөсү жетип келди. Андыктан бир оюнчу тоскоолдук кылып жаткан учурда ийгилик жаратуу албетте өтө кыйын. Азыр болсо мына Абсамат Кубатбековго, бул жерде 4 номердеги Азамат Шабданбековго атаандаш тоскоолдук кылып баштады. Бирок Сырметовдун ичинен албетте сурулуп чыгуу оңойго турбайт. Экинчи дем менен кайрадан чабуулду улантыш керек. Эгерде улак өзүндө болсо дагы деле Азамат Шабданбеков улак менен жүргөн экен. Кана аттын башын буруп бир атаандашты артта калтыра алабы? Артынан көлөкөдөй ээрчип бара жаткан бул Манас Ералидин уулу болчу. Манас Ералидин уулу 1995-жылы келген 24 жаштагы чабандес. Улак аянтта калды. Эң жакшы чечимди кабыл алды деп койсок болот. Анткени ушул сыртка чыгып бара жаткан учурда кайрадан жекеме жекеге чыгып олтурбастан демек Сүрмөтөп оюнду уланты берсин деп таштап кетти. Бирок баары бир калыс ышкырыгын жаңыртты. Бул жаңы эреже, мына быйылкы сезондо да ушундай эреже катталып атат. Бул албетте чабандестердин коопсуздугу үчүн. Себеби ушул дуалдын түбүнө улак түшүп калган учурда кокус бирөө эңемдеп атып ошол дуалга такалып кала турган болсо, ар жактан аттар кысып салышы ыктымал. Ошондуктан
сөзсүз түрдө улак аянттан сыртка чыгып кетиш керек эмес. Дуалдын жолусу дагы бир Тайгазандын түбүнө улак түшүп калган учурда негизинен калыбыста толугу менен укук бар. Ышкырыкты жаңыртып кайрадан жекеме жекени уюштуруп койгонго. Айбек Караев улакты 1-2 секундда мүмкүнчүлүк болду эле. Ошол замат эң алдыдагы сол колу менен өткөрүп туруп оң такымга басты. Айбек Караев өзү чабуулга чыгабы же өнөктөштөрүнө улакты өткөрүп бергенге аракет жасайбы. Азырынча сүрмө топ Тайгазанды көздөй бара жатат. Жана улак жерге түштү, аянттын сыртына түштү же ичиндеби? Кайрадан жекеме орун алат демек. Бул ирет Алкан Атанын Тайгазанын жанындагы тегерекчи. Негизинен аянтта албетте 3 ушул айлампа бар, бирөөсү ортодо, ал чоңураак, ал эми 2 Тайгазанын жанында. Бул жол менен мына бир 25 метрде аралыкта дагы бирден тегерекчи жайгашкан. Кайсыл жакта улак кайсыл жакта болуп аянттан чыгып кетсе же ошол жерде калсын ышкыры жаңырса, албетте дал ошол тараптан жекеме орун алат. Финалга чыгуу үчүн Алкан Ата Казарма менен беттешти. Казарман өтө сонун кызыктуу күйөрмандарга бир жагымдуу оюнду сунуштап келе жаткан, бирок Алкан Атага ишендүү туруштук бере алган жок. Алкан Ата 1-2 салым айырма менен эмес, 6 салым айырма менен өтүп кетти. Эсепти 8-2-ге жеткирип салган. Ал эми кечээ Казарман ошентип алар 3-орун үчүн беттешти. 3-орунда Нарындын Акталанын Соңкөл командасына жеңишти алдырып ийди. 1-0 менен Соңкөл ошентип Нооруз майрамына карата өтүп жаткан Көкбөрү боюнча турнирдин 1-лигасындагы 3-орундун коло байгенин ээси болду Соңкөл командасы. Ал эми жогорку лигада дагы кечээ ошол 3-орун үчүн болгон беттеш орун алган. Анда Көкжал менен Бакубат Талас беттешкен болчу. Бакубат Талас кечээ алар ири эсеп менен атаандаштарын утуп кеткен. Азыр Алкан Атанын оюнчусу жекеден улакты алып туруп оң такымга басып бара жатат, бирок Тайгазанга түз келгенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Биз сени азыр ушул чабуулду алгач карап туралы. Эгерде кооп абал бул жерде жаралбаса, андан кийин сөз туулайбыз. Мына 1 эмес 2 оюнчу бара жатат. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Жана Тойчубек Жыргалбек уулу ошентип акробат менен келип туруп алгачкы салымды ишке ашырып кетти. Ошентип Алкан Ата командасы алдыга озуп чыкты. Алкан Ата мына жарым финалда дагы татыктуу оюн өткөргөн, финалдык беттеште дагы алгачкы салымды ишке ашырды. Бул командадан негизинен албетте бул команда финалда ошол Нооруз байрамында 1-лиганын жеңүүчүсү болгонго татыктуу. Ошол эле учурда келечек дагы татыктуу деп айтсак болот. Азыр келечек тууралуу кенен сөз кылабыз. Оюнчулар улакты таштап атканда өзүнүн эсебин алдыгачы. Келечек командасы алар мына ушул финалга чыгуу жолу чындыгында оор болду. Башында биринчи булар 8-1 финалдан баштабай ошол Алкан Ата командасынан айырмаланып, алар алгач 16-1 финалда ойноду. 9-торого каршы ойногон. 9-торону 8-4 эсебинде алар утуп алган болчу. 9-тородон кийин 8-1 финалда келечек Аксуу командасынан, ошол Сокулуктан келген Аксуу командасынан ойноду. Аларды 4-3 менен утту. Андан соң Кара Балта менен ойноп аларды дагы 4-3 менен жеңди. Келечек Соңкөл жарым финалда ойноп, финалга чыгуу үчүн болгон беттештер. Анда 7-6 менен утуп кетти. Булар албетте ушул 8-1 финалдан баштап жарым финалды кошкондо дагы жалаң бир упай айырма менен утуп келген. Алардын экөөсү ошол Буллит менен жеңишке жеткен учур эле. Азыр алгачкы аракет иш жүзүнө ашкан жок. Улак болсо жерде ушул шашпай эле суу себип алса болмок. Азыр чаң кадимкидей көтөрүлүп атат. Бул албетте күйөрмандарга ыңгайсыздык жаратат. Жеринен көргөндөргө мүмкүн анчалык ыңгайсыз болбошу мүмкүн. Бирок экран аркылуу көргөн учурда чындыгында чаңдын арасынан оюнчулар көрүнбөй калышы ыктымал. Андыктан албетте биринчи тайм бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө бул жерге суу чачылат дагы. Биз ыңгайлуу учурга күбө болобуз. Ышкырык жаңырды, себеби улак жерден көтөрүлгөн жок. Эки вариант болушу мүмкүн. Же белгиленген убакытта улак жерден көтөрүлбөй калды, же ушул
тайгазанын жанына улакы туруп калган үчүнбү эмне болгон учурда дагы биз азыр жекеме жекеге күбө болобуз. Мына эч ким тоскоолдук кылбай турган учурда келечек Алкан Атанын оюнчусу улакты жерден эңе албай койду. Албетте буларга мотивация керек. Жөн эле улакты эңип кетүүдө булар андай мүмкүнчүлүккө оңой менен жетпейт. Эгерде ал эми жөн эле болгон учурда көтөрө албай, чындап салым керек болуп аткан учурда тоскоолдуктар карабай улакты эңип кеткенге буларда мүмкүнчүлүк болот. Мына эки командадан бирден оюнчу азыр ортодо. Бул жерде Тойчубек Жыргалбек уулу чыкты Алкан Ата командасынан. Ал эми Айбек Караев бул дал ушул келечек командасынын жекеме жекедеги негизги оюнчусу. Айбек Караев улакты жакшы эңет, бирок улакты тайгазанга салууда бул оюнчуда маселелер бар. Ал буга чейинки оюндарда байкалган болчу. Андыктан муну менин оюнчу Алкан Атанын оюнчулары жакшы билет. Ошондуктан улакты мейли жерден эңген күндө деле сөзсүз түрдө Айбек Караев улакты өнөктөштөрүнүн бирөөсүнө өткөрүп бериши керек болот. Өнөктөштөрүнүн жолун тосуп алса, ал өзү ийгилик жарата албай калышы ыктымал. Айбек Караев бутер менен улакты жерден эңди, сол такымга басып туруп акырын өнөктөштөрүн издеши керек. Мына түз эле өнөктөшүн өткөрүп бергенге аракет жасап атат. Жок, азырынча ал сол такымга улакты басып жүрөт. Ошол замат Алкан Ата оюнчулары чапкенедей жабышты. Жана чаң аралаш ошентип сүрмө топ Алкан Атанын жарым аянтын көздөй жөнөдү. Ал учурда демек 15-минут артта калыптыр. Көз ачылганча биринчи таймдагы соңуна жакындап келе жатат. Албетте оюн өтө кызыктуу. Азырынча бир улакы салынганы менен беттеш динамикалуу болуп атат. Биринчиден, экинчи жагынан тең ата татыктуу командалар бири-бирине каршы беттешип атат десек болот. Алкан Ата дагы келечек командалары дагы жаңы түзүлгөн, бирок команда жаңы болгону менен оюнчулар албетте жаңы эмес. Алар өмүрүн ушул улакка арнап келе жаткан, улак тартышка арнап келе жаткан чабандестер деп айтсак болот. Ошондуктан бул жерде кандайдыр бир маселе болушу мүмкүн эмес. Эч кандай сенсация, таң калуу эмес. Бул эки команданын финалга чыкканы. Чабандестердин деңгээли өтө жакшы. Келечек командасынын жана 3-номердеги Алкан Ата командасынын оюнчусу Тойчубек бир улак ыргытты, өзгөртүү болгон. Азыр болсо мына Тойчубек Жыргалбек уулу акробат менен ортодо. Дал ушул жалгыз салымдын автору азырынча Тойчубек Жыргалбек уулу. Андан башка эч кайсыл чабандес улакты тайгазанга салып көрө элек. Биз ушул жекеме жекедеги аргымактардын тирешин көрүп атабыз. Бул дагы көрөрмандарды өзүнчө бир көрөрмандардын кызыгуусун жараткан учурлардын бири деп айтсак болот. Жекеме жекеде болуп көрбөгөндө айгышкан күрөш жүрүшү керек эле, бирок бул жерде ошол келечектин оюнчусуна ал минген аргымакка татыктуу каршылык көрсөтүп, мына эми гана тиреш баштады эле, бирок калыс мышкыргы жаңырып калды. Буларга белгиленген убакыт соңуна чыкты. Эми башка чабандестер эрөөлгө чыгат. Биз албетте азыр бир топ сол тарапка туруп калдык дагы, алыстан чабандестердин ким экенин так аныктоо кыйын болуп атат. Кайсы оюнчу? Алкан Атанын оюнчусу улакты эңди. Тойчубек Жыргалбек уулу акробат менен аянттан сыртка чыгып кетти, же чыга элекпи? Кенжекул болсо анда Кенжекул Бейшиев ал арча менен Алкан Ата азырынча улак менен жүрөт. Алкан Атанын оюнчусу мына улак сол такымда. Бул чын эле сологой оюнчу же жок, азырынча көздөрүнүн абалын бир топ. Азырынча бир топ демек бул жерде аракет болгон үчүн демилгени өз тарабына алуу үчүн аракеттер бул жерде көрүнүшү керек. Жана Алкан Ата азырынча өздөрүнүн тайгазаны жактан карама каршы тарапка келе элек. Финалга чыга турган негизинен татыктуу командалар кимдер бар эле?
айрыкча келечек өтө көп команданы артта калтырды. Келечек менен Кабылан командасы беттешкен. Мына ошол Кабылан дагы Кабыланды 4-3-кө келечек жеңип алган эле. Анда дагы буллеттин жыйынтыгында азыр кош такым менен улакты тайгазанга салып кетти. Эсепке киреби бул демек Таалайбек Сөлпиев Орокбаш менен өнөктөшү экөө улакты тайгазанга салды. Эсеп 2-0. 30 жаштагы Таалайбек Сөлпиев экинчи улакты тайгазанга салды. Өтө жакшы. Ал канатта финалдык оюнду татыктуу өткөрүп атат. Азырынча келечек командасы өзүнүн сөзүн айта албай жатат. Акыркы секундалар дейт, демек биринчи таймды биз азыр соңуна чыгара турган болуп калдык. Ал канатта чындыгында атаандаштарына көп мүмкүнчүлүктү берген жок. Алардын эң татаал оюну качан болду? Өтө татаал оюн деле болгон жок. Ал канатта Долом менен болгон беттешинде мына ошондо бир салым айырма менен уткан. Андан башка беттештери, мисалы үчүн Караойду алар 5-0 утуп алды, Казарманды 8-2-ге. Азыр болсо ошентип биринчи таймды жыйынтыктадык. Эсеп 2-0. Азыр бир нече мүнөттүк тыныгуу орун алат. Андан кийин сиздер менен чогуу НТ Спорт каналында экинчи таймда жолугабыз. Урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, ошентип ал канатта жана келечек командасынын ортосундагы экинчи тайм башталды. Биринчи 20 мүнөттүктүн жыйынтыгы боюнча 2-0 эсебинде ал канатта алды да. Мына сары кийимчендер ал канатта азыр болсо Тойчубек Жыргалбек уулу акробат менен улакты оң такымга басып жүрөт. Бул ирет алар эми мына өйдөңкү мараны көздөй чабуулга чыгышмакчы. Жана Тойчубек акырындап мына коридор тапканга аракет кылды эле, бирок атаандаштар анын жолунан тосуп чыкканга жетишти. Мына эми сол тарабынан келсе болот. Жана ошондой эле жанында тоскоолдук кылган эч ким жок. Улакты такымдан чыгарып туруп тайгазанга салып кетти. Эсеп 3-0. Жана Тойчубек ошентип дубль жасады. Биринчи улакты дагы Тойчубек тайгазанга салган. Ошону менен азыр болсо 3-үчү улакты дагы иш жүзүнө ашырды. Ал канатта татыктуу ишенимдүү артыкчылыкты азыр көрсөтүп атат. Негизинен ал канатта командасы буга чейинки атаандаштарын деле ишенимдүү утуп келген. Ошол жарым финалда Казарманды 8-2-ге утуп кетти эле. Ага чейин алар мына Караой менен беттешкен. Аларды 5-0-ге жеңип алган. Бирок ошол эле учурда келечек командасы жарым финалда, чейрек финалда беттештин башында утуп атып, бирок эсепти теңеп кеткен учурлар өтө көп болду эле. Жана андан кийин буллеттен алар ийгилик жаратып кеткен. Ошондуктан келечек командасын азырынча утулуп калды дегенден алыс болушубуз керек. Азыр болсо улак оң такымда жүрөт. Бул жерде келечектин оюнчусу келечек командасынын оюнчусу Медет Апык уулу. Медет улакты мен оюнчу өнөктөшүнө өткөрүп берди. Азыр жакындап келгенде көрөбүз, өтө жакшы ылдамдык менен келе жатат. Жок, бул ирет тайгазанга салып кетүү оңой болбойт. Анткени ал канаттан эки оюнчусу эки тараптан жабышты. Дал ушул сүрмө топтон сурулуп чыкканга мүмкүнчүлүк болот болду экен. Дагы деле Медет улакты алып жүрөт өзүндө. Медет бул 20 жаштагы, жада калса 19 жаштагы оюнчулардын бири. Тайгазанга жакындап келди эле. Ал канаттанын коргонуусунан ишенимдүү чыга албай жатат азырынча. Бирок дагы деле улак такымда такымы бир топ катуу экен. Негизинен улакты көбүрөөк алып жүрүү бир топ эле кыйын болот. Себеби 35 килодон жеңил эмес улак. Аны такымга көпкө чейин басып жүрүү мүмкүн эмес. Кайрадан тайгазанга жакындап келгенде сүрмө топтун арасында калды. Мүмкүн кош такым менен ийгилик жаратып кетет. Азыр Медеттин жанына өнөктөшү бул жерде демек Марат Бегалиев келди.
Аракеттер аягына чейин көрүлө бермекчи. Алкан атанын бир оюнчусу тоскоолдук жаратып атат. Ошого карабастан алгачкы улакта казанга салыныш ыктымал. Жана күтүп туралы улакта казанда түштү. Ошентип бул улактын ээси Жомарт Бегалиев кош такым менен ийгилик жаратып кетти. Жомарт Бегалиев эсеп сандары 1-3, ошентип эсеп 1-3 айланды. Албетте келечек командасын утулуп калды дегенден алыс болуш керек. Эсеп 3-0 болгону менен азыр мына 3-1 айланды. Келечек физикалык жактан даярдыгы өтө жакшы. Келечек командасы эң акыркы финалдык ышкырыкка чейин ишенимдүү ойной турган команда. Ал мезгилде Алкан атадан Азамат Шабданбеков Шамбагер менен улакты эң алдагы оң такымга басты. Азырынча экинчи таймда ошентип биз 2 ирет салымды көрдүк. Бирок бул жерден кандайдыр бир беттештин тагдыры так чечилди деп алтыга азырынча ишендүү алдыга чыккан менен бирок ийгилик жаратуу толук мүмкүнчүлүк ийгилик жаратуу үчүн мүмкүнчүлүк толук боло элек. Бул жерде эгерде 4-5 салым айырма менен эле алдыга чыгып кетпесе, эки улак биринчи таймдын алгачкы жарым бөлүгүндө ошентип экинчи таймдын алгачкы жарым бөлүгүндө демек көп ийгиликти ишенимдүү демек жеңишти камсыз кылды дегенге албетте жатпайт. Азырынча Алкан атанын Тайказанынын келечектин Тайказанынын жанында улак турган учуру. Ошентип жалпысынан Нооруз майрамына карата турнирге 31 команда катышты. 31 команданын ичинен 6 жогорку лигада болсо, ал эми калганы баары ушул биринчи лигада мелдештерди өткөргөн. Андыктан биринчи лиганын арасында 31 жана алтын ала турган болсок, ал жерде ошондо канча 25 команда ошентип биринчи лигада ойногон болсо, ошолордун арасынан сурулуп чыккан экөөсү Алкан ата менен келечек финалда ойноп турат. Булар ансыз деле мына өздөрүнүн быйылкы сезондогу алгачкы ири турнирден Нооруз майрамындагы максимум тапшырмасын аткарды деп айтсак болот. Себеби финалга чыгуу чындыгында оңой болгон жок. Ошентсе дагы эми толук максималдуу же болбосо 100% көрсөткүчкө ээ болуу үчүн бүгүн мына ошол финалда жеңүүчү аталуу керек. Өткөн сезондон баштап ушул эки лигада беттештер орун ала баштады. Буга чейин андай биринчи лига, жогорку лига деген жок болчу. Азыр болсо Алкан ата чабуулда, бирок биринчи дем менен ийгилик жарата алган жок. Аттын башын буруп кайрадан жөнөйдү, аут абалы. Улак аянттан сыртка чыгып кетти. Биз болсо эми экинчи таймдагы алгачкы жекеме-жекеге ээ болобуз. 6-минутта орун алып атат. Эми гана жекеме-жеке демек иш жүзүнө ашмакчы. Чындыгында буга чейин биринчи лига, жогорку лига деген жок учурда болуп көрбөгөндөй чоң командалардын ортосунда ажырым пайда болчу. Ал жерде 10 салым айырма, 15-20 салым айырма менен утуп кеткен учурлар кездешип келген. Бирок азыр мына биринчи лига башталгандан бери командалардын деңгээли бирдей болуп, жогорку лиганын тайпалык оюндарына караганда тескерисинче ушул биринчи лигадагы мына оюндар бир топ кызыктуу болуп, күйөрмандарга чындап ырахат тартуулады десек болот. Ал мезгилде кызыктыруучу сыйлыктар коюлуп атат. Алып баруучу бул жакта кимдир бирөө $100 демек коюп кеткенин айтты. Бул эми Кыргыздын албетте улуттук оюну, андыктан мындай кызыктыруучу сыйлыктар дайыма коюлуп келген, мындан ары дагы коюла берет. Бул жагынан эч кандай бир өзгөчө көрүнүш, сын пикир айтылышы мүмкүн эмес. Себеби башка спорттун түрлөрүндө бул кандайдыр бир деңгээлде оюнду сатып алуу катары элестетилиши мүмкүн. Ал эми Көкбөрүдө андай түшүнүк жок. Азыр болсо улак мына ортолук бөлүктө сүрмө топ аянттын сыртына чыгып кетти жана баштык алсын ышкырыгы. Эми ортолук бөлүктө жекеме-жеке орун алат. Буга чейин Айбек Караев чыгып аткан келечек командасынан, ал келечектин жекеме-жекедеги негизги оюнчусу. БТР атаандаштарын оңой менен өзүнө жакындатпай жатты эле. Ошондой эле Алкан ата командасынан Тойчубек Жыргалбек уулу чыгып атты буга чейин. Азыр көрөбүз кимдер ортодо. Ортого ким чакырылды экен?
улакына жерге ташталды дагы. Кайрадан эле ооба Тойчубек Жыргалбек уулу чыкты акробат менен. Бирок көз ачып чумганча келечектин оюнчусу улак теңип кетти. Жаңылбасам бул Медеш Абдыкайым уулу абсент менен түз эле тайгазанга барды. Жана улак жок. Улак азырынча улак сүрмө топтун арасында жүрөт. Келечек сол жактагы тайгазанды көздөй келиши керек. Алгач өздөрүнүн тайгазанына барды. Алгач топтон суурулуп чыгуу маселеси турат алар үчүн. Ат үстүндө улак тартыш. Мына Көкбөрүнүн эң кызыктуу учурларынын бири деп айтсак болот. Ушул аттар өзүнчө ылдамдык менен бара жаткан мезгилде оюнчулар өздөрүнүн аттарын да башкарбастан эки колу менен улакка жабышат. Аут, жок, аут эмес. Улак оюнда жана тайгазанды көздөй жөнөгөнгө мүмкүнчүлүк болобу? Сүрмө топтун арасынан өнөктөшүн өткөрүп берип атат. Азыр улак так кайсыл бир оюнчунун колуна өткөнүн айта турган болсок, азырынча Медет Апык уулу демек улак менен жүргөн экен. Аянттын сыртына чыгып кетти. Улакты жерге таштап салды. Эреже боюнча эмес, негизинен эле мына ушул кайсыл команда эсеп жагынан артта болсо, дайыма ошол команда улакты тайгазанга алып келчү, бирок бул ирет Алкан Атанын оюнчусу демек улакты кайрадан алып келет. Укук коргоо органдарынын өкүлдөрү чабандестерге жардам берип атат. Мына мындай спорттун түрү албетте Көкбөрүдө бар деп айтсак болот. Чындыгында сейрек көрүнүш, башка спорттун түрлөрүндө мындай жерге укук коргоо органдарынын өкүлдөрү эч кандай өзүнүн салымын кошпойт. Жекеме-жеке Айбек Караев менен ошондой эле Акыл Сагынбеков чыккан экен. Мына Хан деген аргымак менен Акыл улакты жерден эңип алды, сол колу менен көтөрүп оң такымга өткөрдү. Акыл Сагынбеков мына Хандын үстүндө такымга ишендүү басып атат. Ал эми Айбек Караев азыр тартып алышы мүмкүн эмес. Себеби улак такымда турат. Такымда турган учурда улакты атаандаштан алып кетүү үчүн анда чабандес менен кошо эле сүйрөп кетпесең, башка учурда мүмкүнчүлүк болушу өтө кыйын. Мына ошентип чаңды асманга көтөрүп чабандестер жөнөдү эле. Ой, абайлаш керек. Келечектин оюнчусу аз жерден кагылып кала жаздады, урунуп. Өздөрүнүн жарым аянтында жүрөт. Акылбек өнөктөшүнө улакты өткөрүп берди эле. Бул жерде Азамат Шабданбековго эмне болгон? Азамат Шабданбеков улакты жерге таштап алды эле. Түшүрүп алган болсо азыр Мурат Бейшебаев, Жорго деген аргымак менен Мурат Бейшебаев бул 32 жаштагы тажрыйбалуу чабандес. Оң такымга ишенимдүү басты. Ага каршы азыр Медеш Апык уулу, Абдыкайым уулу ага каршы беттештик өткөрүп атат. Манас Эралидин уулу экен. Кана каруусунун күчтүүлүгүн байкап көрөлү. Бирок улак такымда, андыктан алып кетүү мүмкүн эмес. Мына эми улакты сала турган тайгазанга барышат. Кагылышуу орун алып калды. Ушул жерден Абсамат Кубатбеков менен Алкан Ата тайгазанга жакындап барды, бирок азырынча чабуулду ийгиликтүү ишке ашырганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эмнегедир ушул биринчи тайм бүткөндөн кийин дагы аянтка суу себилген жок. Жана бул эми дүйнөлүк аренага чыгабыз деген Көкбөрүнү дүйнөлүк аренага чыгарабыз деп аткандан кийин албетте шарт жакшылап түзүлүшү керек. Чаң кадимкидей асманга көтөрүлүп атат. Бир аз эле ылдамдык болсо, кош такым менен улакты тайгазанга салып кетти. Эсеп 4-1. Албетте бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дегенде, мына эки кол менен ошентип ийгилик жаратты. Мурат Бейшебаев бул келечектин оюнчусу. Мына ушул жерде 4-чү улакты салды. Эсеп 4-1. Келечек үчүн эми кыйын болот. Азыр эсепти ушул таймда, экинчи таймда кыскартып алса жакшы. Бирок 3 салым айырма менен 3-чү таймга бара турган болсо, анда
ал канатта коргонууга көбүрөөк басым жасай баштайт дагы. Ушул эсепке таянуу менен андан ары беттешти өткөрөт. Бул жерде Манас Эралидин уулу аз жерден улакты тартып алайын деп, бирок өзү аттан кулап кала жаздады. Сол такымга ал канатанын оюнчусу Кайрат Султанов өнөктөштөрүн издеп атат. Улакты өткөрүп берүү керек бирөөгө. Өткөрүп берүү керек. Же өзү жөнөйдү. Мүмкүн ыңгайлуу учурду күтүп аткандыр. Жана жакшы бир ачык коридор бул жерде түзүлбөй атат. Катуу кагылышып калды, бирок жакын каралыктан барып кагышкандыктан бул эреже бузуу болуп эсептелбейт. Эгерде бир 5 метрден гүл менен барып каптал жактан сүзсө, анда сөзсүз түрдө бул жерде 2 мүнөттүк жаза мамысына байланмак. Азыр баары эреженин алкагында болду. Сүрмө топ улак менен кошо аянттын сыртына чыгып кетиши ыктымал. Жок, чыккан жок. Охо. Бул жерде демек басмайылды катуураак тартуу керек. Керек учурда аттан түшүп калды. Жана дагы бир келечектин оюнчусу. Улак аянттын сыртында. Эми ушул жерден биз ал канатанын тайгазанына жакын жерде жекеме-жекени көрөбүз. Улакты болсо азыр мына Кененбай Өмүралиев евро менен келип ортого таштап кетти. Келечектен Медет Апык уулу жекеме-жекеге чыгып атат. Тойчубек, ал канатадан Тойчубек Жыргалбек уулу чыкты. 11-чи номер келечек командасынын оюнчусу. Жана Медет алгачкы ирет, биринчи ирет аракет кылып көрдү. Анысы иш жүзүнө ашкан жок. Медет минип жүргөн аргымак бул Пегас. Пегасты азыр акробат жолочуда эмес, Тойчубек Жыргалбек уулу улак атандашты жолотпой атат. Дайыма ушундай учурда чабандестин артына өтүп алат. Аты толук тирешкенге мүмкүнчүлүк албай калган учурда. Атандаш артта турган учурда улакты эңип кетүү мүмкүн эмес. Каптал жакка өткөн учурда гана улакты эңет. Мына азыр болсо ошентип Тойчубек оң такымга улакты такымга басканча тартып кеткенге аракет кылды. Алгач позициясын жакшыртып алышы керек. Тагыраак абалды жакшыртып, мына улакты ишенимдүү оң такымга басты, мына оңдоду. Мына өтө бекем басып атат. Эми аянттан чыкты. Сүрмө топ оюнга аралашканга мүмкүнчүлүк бар. Тойчубек жогорку ылдамдык менен бара жатат. Тоскоолдук кылган эч ким жок болуп калышы ыктымал. Жок, жетип барды. Келечектин оюнчусу азаматына бир эле келечектин оюнчусу ошол коргонууга өзүнүн салымын кошуп койду дагы. Өз командасын 5-чи улактан сактап калды деп айтсак болот. Андыктан улак бул жерде кайрадан ошол ал канатанын жарым аянтына өтүп келди. Тойчубек өнөктөшүнө өткөрдү. Бул жерде кимдин оюнчу Акыл Сагынбековго өткөрүп берди. Эгерде жаңылып калган болсом, аны бир аздан кийин тактайбыз. Азыр болсо жок, коргонуу жакшы. Негизинен эки команданын коргонуу. Мына эми азыр ийгилик жаратып кетеби. Бир эмес, эки оюнчу эки тарабынан келип тосуп атат. Ой. Керек учурда аты мүдүрүлүп кетип, улак жерге түшүп калды. Улакты ким эңип атат? Келечектин оюнчусу эңип атат улакты. Азырынча демек улакты эңгенден кийин ишенимдүү такымга кайсыл бир оюнчу басып алууса керек болот. Келечек дагы деле улакты алып жүргөн экен. Сүрмө топ ортолук бөлүктү көздөй жөнөдү. Улак жерде. Кимиси биринчи барса, дал ошол чабандес улакты эңип кетет. 3 оюнчу бара жатат. Убакыт бар болчу, бирок эмнегедир шашпай койду. Аманат Кубатбеков, Абсамат Кубатбеков. Ал учурда сол кол менен улакты келечектин кийинки оюнчусу жеңип кетти. Эгер жаңылбасам, бул Тынчтык Жолдош уулу болуш керек. Тынчтык Жолдош уулу минген аты Сахара, 19 жаштагы, 29 жаштагы чабандес. Күчкө толуп турган учуру. Келечектин финалга чыгып келгени бул өзү чоң ийгилик деп айтыш керек.
алар чейрек финалда утулуп калышы мүмкүн болчу, жарым финалда утулуп калышы мүмкүн болчу. Бирок ошол буллиттин жыйынтыгында алар финалга чейин чыгып келди. Ал канатта азырынча көзөмөлдү албетте толугу менен өздөрүндө алып турат. Анткени эсеп сандары 4-1. Бирок ал канатанын фонунда келечек өтө алсыз көрүнүп аткан жок. Алардын дагы чабуулдары кадимкидей ар бир таймда бир нече ирет иш жүзүнө ашып турат. Калыс ышкырыгын жаңыртты дагы биз кайрадан жекеме-жекеге күбө болобуз. Азыр мына экинчи тайм өзүнүн өкүмүн сүрүп атат. Келечек чабандестери эртерээк эсеп сандарын кыскартканга аракет кылышы керек. Үчүнчү таймда жетишпей калат. 3 упай артыкчылыкты ал каната жокко чыгарып коюшу мүмкүн эмес. Буга чейинки командаларда андай учур болуп аткан. Бирок буга чейинки командалардай ал каната андай алсыз эмес. Мисалы үчүн келечек Соңкөл менен беттешкен учурда эсеп жагынан утулуп атып кайра теңеп кетип негизги убакытта, андан кийин ошо буллитке чейин жетип барып ийгилик жаратып кетти эле. Андан сырткары ошол чейрек финалдагы келечектин атаандашы бул атактуу Кабылан командасы болгон. Албетте Кабылан бир убакта Кыргызстандын ошол чемпиондугун утуп жүргөн, 3 жолу уткан Кабылан командасынын ошол учурдагы оюнчулары эмес. Азыр муун алмашты, бирок ошол Кабылан деген аталышты алып жүрүшөт. Ысык көлдүн эң титулдуу командасы Кабылан. Ошол Кабыланды келечек чейрек финалда утуп кетти эле. Ооба, чейрек финалда утуп алган аларды. Демек Кабылан деле кайрадан позициясын оңдоп, мүмкүн 9-майда жеңиш күнүнө карата болгон турнирде же болбосо 31-августта анда президенттин кубогу үчүн болгон беттештер орун алат, анда ийгилик жаратса болот. Бирок биринчи лига быйылкы ушул Наурыз майрамында өтө татыктуу болду, же болбосо кызыктуу болду деп айтсак болот. Ал эми жогорку лигада тайпалык оюндарда чоң айырма пайда болуп турган. Экинчи таймды жыйынтыктадык. Эсеп 4-1 ал канатта командасы алдыда. Азыр болсо бир нече мүнөттүк тыныгуу орун алат дагы. Биз ушул НТ Спорт каналы аркылуу сиздер менен 3-чү жыйынтыктоочу 20 мүнөттүктө жолугабыз. Урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, ошентип Нооруз майрамына карата биринчи лиганын алкагында өтүп жаткан финалдык беттештин 3-чү таймы башталды. Келечек жана Алканата командалары ойноп атат. Алканата 4-1 эсеби менен алдыда. Сары кийимчендер Алканата, ал эми көк кийимчендер Келечек. Эгерде эфирге жаңы кошулган болсоңуздар, демек эсиңиздерге салып өтөлү. Чындыгында ушундай бир кооз сонун оюн орун алып атат дагы. Анан эми абалды оңдоп кеткенге ушул 20 мүнөт бар. Келечекте бирок Алканата татыктуу беттешти өткөрүп атат. Келечек чабуулда. Азыр болсо бул жерде келечектин оюнчусу ишенимдүү чабуулду баштады. Азыр болсо Динмухаммед Икрам уулу 25 жаштагы чабандес Дони деген аргымактын үстүндө аргымагы менен жерге кулап түштү жана улак жерде. Динмухаммед өзү эч нерсе болгон жок. Калыстын ышкырыгы жаңырды дагы. Эмне жаза мамысына бирөө байланып калабы? Каптал жагынан бирөө келип коюп кеткен сыяктуу. Жок, эч кандай эреже бузуу бул жерде катталбаптыр. Ат демек өзү мүдүрүлүп жерге кулап түшкөн. Сүрмө топ ушул жерден улакты эңип кеткенге аракет кылып атат. 4-1 эсеби эми 3-чү таймда түздөн түз өзүнүн таасирин бермекчи. Ким улакты эңип кетет болду экен? Келечектин бир оюнчусу аракет кылып көрдү. Жана калсын ышкырыгы. Атайын белгиленген убакыт бар. Ошол белгиленген убакытта эч кандай мүмкүнчүлүккө эки команда тең ээ боло алган жок. Азыр болсо жекеме-жекеден
Бес оюнчуларды көрөбүз. Буга чейин Тойчубек Жыргалбек уулу чыгып аткан, ошондой эле Акыл Сагынбеков ал каната командасынан, ал эми Айбек Караев бул келечектен чыгып атты эле. Андан сырткары биз ошол Медет Апыкуулунун дагы 19-20 жаштагы Медет Апыкуулунун дагы жекме-жекедеги оюндарына күбө болгонбуз. Калыс ышкырыгын кайрадан жаңыртып атат. Эки чабамдес эки тарапка туруп, андан кийин ышкырык менен башташы керек. Бири-бирине карама-каршы. Мына ышкырык жаңырды. Убакыт кетти. Буларга белгиленген атайын убакыт бар. Ал учурда улак жерден эңилбесе, анда ордуна башка чабандестер чыгат. Азырынча толугу менен артыкчылык ушул ал каната командасында калып атат. Убакыттын өткөнү ушул таластык командага албетте алардын пайдасына иштеп берет. Жекеме-жекени биз 3-чү таймда көбүрөөк көрүп калышыбыз ыктымал. Биринчи, экинчи 20 мүнөттүктө мындай абал көп орун албай жатты эле. Азыр эми бул рет демек ушул эсепке таянып ал каната оюнду жүргүзөт. Албетте Ноорус майрамына карата өткөрүлгөн турнирдин жеңүүчүсү болуу бул өтө чоң ийгилик, өтө чоң сыймык деп айтсак болот. Ошондуктан ал каната колдон келген бардык аракеттерин карап көрөт. Бирок келечек акыркы финалдык ышкырыкка чейин өзүнүн активдүүлүгүн токтотпогон команда болуп эсептелет. Ошондуктан алар аягына чейин күрөштү жүргүзө бермекчи. Эми булар келечек командасы жалпысынан ошондо алар азыр 5-чи беттешин өткөрүп атат. Буга чейин келечек негизинен 8-ден 1 финалдан эмес, 16-дан 1 финалдан баштап ойногон. 16-дан 1 финалда, андан кийин 8-ден 1, чейрек, жарым финал, жалпысынан 4 оюнду артта калтырды. Дээрлик күн сайын булар беттешти өткөрүп келе жатат. Кечөө гана эс алды. Кечөө 3-чү орун үчүн болгон оюндар орун алган. Анда 1-чи лигада Казарма менен Соңкөл Актала командасы ойноду дагы. Анда Соңкөл 1-0 эсебинде Казарманды артта калтырды. Ошентип Соңкөл коло байгенин ээси болгон. Ал эми жогорку лиганын алкагында ушул Бакубат Талас менен Көкжал командасы ойноду. Бакубат Талас ийри эсеп менен атаандаштарын утуп кетти. Бакубат Талас менен Ынтымак экөөсү бир тайпага түшүп калган болчу ушул тайпалык оюндарда. Анын жыйынтыгында ошентип алар демек финалга чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калды. Мүмкүн Бакубат Талас менен достук ойносо аларда достук командасында бир аз маселе болот. Бирок кандай болгон күндө дагы жогорку лигада татыктуу финалдык беттешке эки команда өтүп келди. Алар акыркы жылдарда ушул көк бөрү дүйнөдөгү эң мыкты эки команда деп айтсак болот. Дүйнөдө бир да команда азыркы учурда ушул достук менен Ынтымакка жете албайт. Андыктан ушул Аккула ат майданына чогулган калың элдин баары дал ушул Ынтымак менен достукту күтүп атат. Охо, азыр бул жерде 100 000 сом салым коюлду. Албетте кайсыл ким койгонун эфирден айтканга мен оюнча туура болбойт болушу керек. Эң башкысы мына ушул көкбөрүнүн чыныгы күйөрманы $100 экен. Өтүрөсөр 100 000 сом деп. Эң башкысы мына кызыктыруучу сыйлыктар өсүрөөнчүлөр тараптан мындай акчалай каражаттар коюлуп турганы бул кошумча демек дем күч берет деп айтсак болот. Бирок чабандес бул жерде акча үчүн эмес, бул жерде намыс үчүн, бул жерде өздөрүнүн кадыр баркы үчүн оюндарды өткөрүп атат. Жекеден дагы деле улакына жерден көтөрүлө элек. Айбек Караев ал БТР менен ортодо. Жана улакты ошентип Айбек Караев эң алды, такымга басты. Аттын башын буруп туруп, кайрадан тайгазанды көздөй жөнөшү керек. Аянттан сыртка улакты жакшы эле эңди эле, эмнегедир өзүн аянтта сактап кала алган жок. Өнөктөшүн өткөрүп бергенге жетишпей калды. Азыр болсо калыстын ышкырыгы жаңырды.
Акбулат майданда күйөрмандардын саны өтө көп. 1960 канчанчы жылдары, 60 канчанчы жылдары курулган бул Акбулат майданы дагы деле ошол бойдон турат. Кароо жагы жакшы, негизинен бул жакты таза кармап, иретке келтирген, бул жакта иштегендер бар. А бирок негизинен конструкция чындыгында эскирди. Күйөрмандарды толугу менен өздөрүнүн бул жерде күйөрмандарды толугу менен батыра албай келет. Бишкекке бир чоң ат майдан керек деп айтсак болот. Урматтуу тиешелүү кишилер, бул нерсени эртелетип, ошол бир сонун ат майдан куруп берсе, 4 тарабына тең трибуна жасап куруп берсе, анда болуп көргөндөй сонун көрүнүш орун алмак. Мына ошондо бул көкбөрүнүн демек оюндары өтө кызыктуу өтүп, дүйнө жүзүнө таратканга дагы сонун мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Азыр болсо Алкан ата чабуулда. Алкан атанын кайсы оюнчусу экени азырынча аныктала элек. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Жана сүрмө топ. Жок, албетте тоскоолдук кылган эч ким жок эмес. Тоскоолдук кылып калды. Болгону 1-2 секундага мүмкүнчүлүк болуп калды. Ошол 1-2 секунданын ичинде эч кандай бул жерде ийгиликтүү жүрүштү ишке ашыра алган жок. Чаңдын арасында калды. Чабандестер таң калыштуусу буга чейин күн сайын ар бир тайымдан кийин бул жака суу сээп турган машиналар, унаалар бүгүн жок. Мен оюмча ушунчалык киши көп келип, машиналардын арасынан ушул суу чачуучу унаалар бул жака кире албай калган сыяктуу. Андыктан бир аз ыңгайсыздык жаралып атат. Аттар бир аз эле ылдамды кошкон учурда артынан ушинтип чаң көтөрүлүп жаткан мезгили. Азыр болсо 7 номердеги келечектин оюнчусу бул Жомарт Бегалиев улакты жерге түшүрүп, жана Алкан атанын оюнчусу Талайбек Сөлпиев дагы аттан түштү. Азыр бул жерде келечек оюнчулары ошентип улакты жерден эңделе, ат үстүндө улак тартыш. Түп-түз алмашуучу жайды көздөй жөнөдү эле, бирок улак азырынча сакталып калды. Эми аттардын туягынын арасынан улакты эңип кеткенге аракет жасады. Ой, кандай мүмкүнчүлүк. Эки Алкан атанын оюнчусунда улакты көтөрүп кетүүгө шарт түзүлгөндөй болду эле. Бирок баары бир алар ийгилик жарата албай. Азыр болсо Келечектин оюнчусу улакты өзүндө алып жүрөт. Ошол жогорку лига жана биринчи лига деп ал жерде байге фонду дагы өзүнчө каралган. Убакыт өткөн сайын көкбөрүнүн ошентип күйөрмандары да көбөйүп барат. Жана командалар да көбөйүп барат. Алкан оюнчусу Азамат аттардын туягынын астында калганына карабастан эч кандай маселесиз азыр болсо ошентип Алкан ата азыр келечек командасы чалды. Алкан ата коргонууда аракет кылып атат. Жана улак салынат болду экен, жок. Дагы деле улак сүрмө топтун арасында калды. Эсиңиздерге салып коелу. Бул финалдык беттеш. Биринчи лиганын алкагында Алкан ата жана келечек Бишкектин командасы, Алкан ата Таластыкы. Быйыл булар биринчи сезондо биринчи ирет ойноп атканына, дебюттук оюндарын өткөрүп атканына карабастан ошентип финалга чыгып келишти. Жалпысынан демек биз ушул 8-1 финалдан баштап ойногон командаларды эсиңиздерге салып өтөлү. Ысык көлдөн Караой командасы бар болчу, бирок алар аракет сынташты утуп чейрек финалда жеңилип калды. Дал ушул Алкан атадан. Андан сырткары ушул аракет сынташ Караой, ошондой эле Долон командасы, алар дагы Алкан атага 8-1 финалда утулган. Жаш күч Баткен
алар казарма менен эң кооз беттештердин бирөөсүн өткөрдү. Эсеп 6-8 менен аяктап ошондо жаш күч жеңилип калган. Азыр болсо Алканата чабуулда 5-улакты көрүп калабызбы? Келечектин бир оюнчусу тоскоолдук жаратып калды дагы. Жыйынтыгында Мурат Бейшебаевка мүмкүнчүлүк берген жок. Мурат Бейшебаев экинчиден менен кош такым менен улакты салып кетти. Эсеп эми 5-1. Дал ушул Мурат көшөккө ийгилик жаратты. Мурат Бейшебаев 4-улакты дагы тайгазанга салган болчу. Азыр 5-син салды. Ошентип эсеп 5-1. Эми беттештин тагдыры чечилип калган сыяктуу. 4 упай айырманы жокко чыгаруу бул жакта мүмкүн болбойт. Улак ортолук бөлүктө ошентип биз биринчи лиганын жеңүүчүсүн дээрлик аныктап калган сыяктуубуз. 13 мүнөт өтүп атат. Дагы 7 мүнөт бар. Ушул Алканата командасын Ноорус майрамынын демек алтын медалынан 7 минута бөлүп турат. 7 мүнөт ичинде жок эле дегенде келечек командасы ошондо 4 рет улак салыш керек. А тескерисинче чабуулда азыр Алканата болуп атат. Алканатадан Азамат Шабданбеков. Анын артында 2 оюнчу бар. Бул иретте кош такым менен ийгилик жаратканга аракет болчудай. Бир аз ортолук бөлүккө барып туруп, кайрадан кайрылып келүүнү туура көрдү. Ал жерде эмне асманга көтөрүлүп атат. Аянтты тазалаш керек экен. Аянтка ушундай кошумча бир заттар демек түшүп калыптыр. Бул аттарга ыңгайсыздык жаратышы ыктымал. Азамат Шабданбеков өнөктөшүнө улакты өткөрүп берди. Жана жаңылбасам кайрадан эле ушул Мурат Бейшебаев болушу керек. Ооба, Мурат Бейшебаев ал көлөмүнөн эле байкалып атат. Мурат Бейшебаев тайгазанга жете алган жок. Чапкенеде азыр буга Манас Эралидин уулу жабышты Мурат Бейшебаевке. Мурат Бейшебаев минген аты жорго, өзү 32 жашта. Өнөктөштөрү жардам бербесе өзү ийгилик жаратышы ыктымал. Улак менен кошо жерге кулап түштү, бирок кабагым кашым дебестен кайрадан ордунан туруп бара жатат. Мына ерендердин өрө оюну, чыныгы мырзалардын оюну деп көкбөрүн айтсак болот. Хоккейди жолго таштай турган оюн. Аттан улак менен түшүп, аргымактардын туяктарынын астында калганына карабастан Мурат Бейшебаев аттын кайрадан атка минип туруп чапкан бойдон ары жөнөп кетти. Ой, абайлаш керек. Улакты еңип бара жаткан тарабынан азыр келечектин бир оюнчусу келип каршы эпкинден коюп кеткен жок. Бактысына жараша. Эгерде коюп кетсе, чоң жарат алып калышы ыктымал эле. Жакшы алды. Азыр болсо келечектин оюнчусу улак менен эсеп сандарын кыскартканга аракет кылышы керек. Акыл Сагынбеков, жок, кечиресиздер, бул Акыл Сагынбеков Алканатанын оюнчусу. Андыктан бул жерде улак менен Медет Апыгулу. Улак Алканатага өтүп кетти. Ой. Жок, эреже бузуу эмес, бирок жакын аралыктан кагып кетти эле. Же эреже бузууну каттадыбы? Эреже боюнча каптал жактан сүзгөнгө болбойт. Бирок жакын аралыктан болсо 1 метр, 1,5 метр, 2 метрге бул катуу кагуу деп эсептелбейт. Муну кокустук деп кабыл аласызбы? Жок, эреже бузуу деп демек калыс чечим чыгарды. Эреже бузуу деп калыс чечим чыгарды дагы. Азыр ошентип эми келечек командасы 2 мүнөткө 1 оюнчуга аз ойнойт. 2 командадан тең негизинен 4төн чабандес оюнду өткөрөт дагы. Азыр эми келечекте 3 оюнчу. Ага карабастан алар чабуулга жөнөдү. Улакты эрдин кашына алды. Ат үстүндө улак тартыш, эрдин кашында улакты өзүндө сактап калуу албетте кыйын. Эмне болуп кетет болду экен? Жекеме-жеке
саналуу эле мүнөт калды бул финалдык беттештин бүтөрүнө. Себеби азыр 17 мүнөт өтүп атыптыр. Демек дагы 3 мүнөттөй убакыт бар. 2 мүнөттөй убакыт калыптыр. Алкан ата командасы ошентип Норус майрамына карата өткөрүлүп жаткан ушул 2019-жылдын сезондагы алгачкы ири турнирде алар 1-лиганын жеңүүчүсү боло тургандай болуп калды. Айбек Караев БТР менен ортодо. Айбек Караев улакты жерден эңип аларынан негизинен шектеле жок. Атандаш артта турган деңбейт, бирок каптал жагына өткөн учурда мүмкүнчүлүктү пайдаланат. Бирок азыр ашып кетсе бир улаксалар аны деле салыш керек, бирок салган күндө деле баары бир негизги жыйынтыкка бул өзүнүн таасирин бербейт. НТ спорт каналы ошентип сиздерге Норус майрамына карата өтүп жаткан бардык 1-лига, жогорку лигадагы беттештерди сиздерге сунуштап келди. Ошентип бүгүн Көкбөрү майрамы дагы соңуна чыгат. Дагы бир ирет күйөрмандарды Норус майрамы менен куттуктайбыз. Бул биздин жаңы жылыбыз. Мына ошентип кышта артта калтырып, көктөм келип, айлана жашылга бөлөнүп дегендей, ошол учурда албетте негизги көрүнүштөрдүн бири бул Көкбөрү. Азыр болсо мына улак ортолук бөлүктө кармалып турат. Эми эки команда тең жөн гана убакыттын бүтүшүн күтүп калды десек болот бир жагынан. Себеби азыр мындан кийинки салынган улактар беттештин жеңишке таасирин тийгизе албайт. Алтын медалдын ээси ошентип 1-лигадагы Норус майрамынын жеңүүчүсү бул Алкан ата командасы боло турган болду. Сүрмө топ мына күйөрмандардын жанында. Азырынча улакты келечектин оюнчусу алып жүрөт, бирок Алкан атанын чабандаси чапкенедей жабышкан. Болбой эле такымдан кое бербестен мына келечек командасындагы Медет Атыгулу дагы деле улак менен жүрөт. Акыркы секундалары демек өзүнүн өкүмүн сүрүп баштады. Алдыда азыр ат чабыш боюнча мелдештер орун алат. Ат чабыштын бир нече дисциплинасы. 1200 километрге ошондой эле кунан чабыш бар, кыскаралык ат чабыш, кунан чабыш жана аламан, чоң ат чабыш, жорго салыш дегендей ошолордун баары азыр бул 1-лиганын финалдык бөлүгүнөн кийин орун алат. Андан соң биз сиздер менен эң негизги бүгүнкү күндүн борбордук оюну ынтымак, достук беттешине күбө болобуз. Беттеш соңуна чыкты. Алкан ата командасы 5 эсебинде келечекти утуп, ошентип жеңүүчү аталды. Талас облусунун Алкан ата командасын татыктуу жеңиши менен куттуктайбыз. Алар 1-лиганын Норус майрамына карата өткөрүлгөн турнирдин жеңүүчүсү. Келечек командасын эми кийинки турнирлерде ийгилик каалайлы. Алар келечектин командалары негизинен көп деле кайгырбайт, себеби алардын финалга чыкканы бул чоң жеңиш болуп эсептелет. Эки команда тең азамат, эки командага тең ыраазычылык билдиребиз жана ошентип беттешти жыйынтыктадык. Азыр ат чабыштын 4 дисциплинасы боюнча беттештер орун алат. НТ спорт каналы ал берүүлөрдү дагы, ал турнирлерди, оюндарды дагы сиздерге сунуштайт. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев жана ошондой эле НТ спорт НТС каналынын съемкалык тобу болду. Кийинки оюндан жолукканча саламатта болуңуздар.